Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Мен Чоткараева Курманбөбө Жумакановна номер 57 жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Жаңы окуу жылыңар менен. Силер балдар, башталгыч классты аяктап, 5 класска кадам таштадыңар. Мына жаңы тепкичке көтөрүлгөн кадамыңар байсалдуу болсун. Кана эмесе балдар, кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил деген ыр саптары менен кыргыз тил сабагын баштайлы. Силер менен көрүшкөнүмө өтө кубанычтамын. Калем сап дептериңерди даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы тил жана кеп. Бүгүнкү сабакта тил менен кептин пикир алышуудагы маанилерин, колдонулуштарын түшүнүп алабыз. Тил менен кептин байланышын, айырмачылыктарын көрсөтүүгө жетишебиз. Ошондой эле кептин сапаттарын талдай алабыз. Кеп маданиятына ээ болуунун шарттарын түшүнүп алабыз. Кана эмесе балдар, башталгыч класстарда силер көптөгөн ырларды үйрөнүп алгансыңар. Берилген сөздөрдү өз ордуна туура кое алсаңар, бир ыр чыгат. Кана эмесе ойлонуп, аракет кылалы. Кана эмесе балдар, силерде кандай ыр жаралды? Салыштыргылачы. Ким дайыма 5 алат? Ал азамат азамат. 4-кө жетсе ким эгер? 5 алат деп биле бер. Кимдин болсо 3-ү көп? Ал айыбын түшүнөт. Ким окуса 2-ге? Өз убалы өзүнө. Силер балдар, ырда айтылгандай, жакшы окуган азаматтардан болгула. Мына, балдар, силер тилдеги айрым сөздөрдү пайдаланып, ырды таптыңар. Башкача айтканда, кеп түздүңөр. Эми тил жана кеп деген түшүнүктөрдүн маанилерин түшүнүп алалы. Тил деген эмне? Бул сөздүн бир нече маанилери бар. Келгиле балдар, карап көрөлүчү. Биринчи маанисинде адамдын тилин, дегеле омурткалуу жаныбарлардын жана адамдын оосундагы мындай мүчөсүн түшүнөбүз. Экинчи мааниси пикир алышуунун куралы. Ар бир эл өз тилинде пикир алышат. Биз кыргыз тилинде пикир алышсак, дагы башка элдер англис тилинде, орус эли орус тилинде жана башка тилдерде пикир алышуу жүрүп келет. Үчүнчү маанисин бул сүрөткө карап таап көргүлөчү. Мында апасынан эскертүү угуп жаткан баланы көрүп турабыз. Демек, тил угуп калуу деген мааниси да бар экен. Бул сөздүн мындан башка да маанилери бар. Аларды мугалимиңерден, ата-энеңерден, жакындарыңардан сурап көргүлө. Эми кеп деген эмне? Ушул суроолорго жооп табалы. Демек, кеп дегенибиз сөз аркылуу берилген ой-пикир,
адамдардын бири-бирине айткан, сүйлөгөн сөздөрү болуп саналат. Балдар, тил менен кептин байланышын карап көрөлүчү. Кеп тилдик каражаттар аркылуу түзүлөт. Ошондуктан биз сүйлөгөндө тилдик эрежеге баш ийебиз. Демек, бул эки түшүнүк бири-бири менен тыгыз байланыштагы түшүнүктөр болуп саналат. Кана балдар, тилдик бирдиктерге эмнелер кирет? Азаматсыңар, туура таптыңар. Тилдик бирдиктер тыбыш, сөз, сөз айкашы, сүйлөм. Ал эми кептик бирдик болуп, текст эсептелет. Окуу, угуу, сүйлөө жана жазуу кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү болуп саналат. Балдар, бул сүрөттө тилди жалпы коом эл жаратса, кепти жеке адам жаратат. Тил менен кептин ортосунда мына ушул сыяктуу бир нече айырмачылыктар бар. Мына балдар, биз азыр кыргыз тилинин бай казынасынан пайдаланып, өзүбүздүн кебибизди түзүп жатабыз. Силер да ар кандай кырдаалда, үйдө жакындарыңар менен баарлашканда, ойноп жатып досторуңар менен сүйлөшкөндө кеп курасыңар. Мектепте, дүкөндө жана башка жайларда тилди пайдаланып кеп түзөт экенбиз. Кеп ооз-эки жана жазуу түрүндө ишке ашат. Балдар, биздин кебибиз кандай болуш керек? Биз сүйлөшүп жатканда эмнени эске алабыз? Ойлоңгулачы. Бул суроолорго жооп алуу үчүн эми кептин нормалары же кептин сапаттары менен таанышып алалы. Схеманы карайбыз. Биз сүйлөшүп жатканда тыбыштарды, сөздөрдү, бөлүктөрүн туура айтышыбыз керек. Бул кептин тууралыгы болуп саналат. Ал эми өз кебибизге тилибиздеги көркөм сөз каражаттарын, учкул сөздөрдү жана башка кошуп сүйлөсөк, балдар, кептин байлыгы болот. Кептин тазалыгы деген эмне? Кайсы учурда кебибиз таза болот? Биз өз сөзүбүзгө кыргыз тилинин нормасына туура келбеген чет элдик сөздөрдү, айрым аймактарга гана түшүнүктүү болгон сөздөрдү кошуп сүйлөсөк, кептин тазалыгы бузулат. Биз адабий тилде гана сүйлөшүбүз керек. Кептин тактыгы ар бир сөздү мааниси боюнча туура тандап, башкалар үчүн түшүнүктүү сүйлөө талабын коет. Ал эми кеп адеби дегенибиз элдик каада салтына, адеп ахлагына ылайык сүйлөө болуп саналат. Мисалы, кыргыз элинде өзүнөн улууларга сиз деп сылык кайрылуу адеби бар. Биз да ошол салтты сактап, улууларга сылык түрдө кайрылышыбыз керек. Демек, балдар, адамдын сөзүндө ушул кептик сапаттар сакталууга тийиш. Эми тапшырмага көңүл бургула. Төмөнкү мисалдарды кептин сапаттары боюнча талдагыла. Сүрөттө кептин кайсы сапаты сакталбай калган? Бул сүрөттөгү жазуу туура берилгенби? Силер да ушундай жазууну көрүп байкап жүрөсүңөрбү? Мында өзүңөр көрүп тургандай, оңгуга мүчө жалгангандан кийинки сөздөгү созулма үндү сакталбай жазылып калган. Мындай жазуулар коомдук жайлардын эшигинен кездешип калууда. Мына тилдик норма бузулуп, анын натыйжасында кептин тууралыгы да сакталбай калган. Жап,
Ып. Жаап. Эшикти жаап жүргүлө. Демек, биз сүйлөгөнүбүздө сөздөрдү туура айтууга жана туура жазууга көңүл бурушубуз керек экен. Биз ошондой жазууларды көргөндө оңдоп каталарын байкап жүрөлү. Эми балдар, Асан менен чоң атанын маегинен үзүндү угалы. Балам, уй мүйүздөн сынат. Адам сөздөн сынат дейт элибизде. Андыктан айтар кебеңди ойлонуп сүйлөп жүр. Чоң ата, адам кантип сөзүнөн сынат? Мен бул сөзүңүзгө вообще түшүнбөдүм. Түшүндүрүп бериңизчи. Бул маегибизде кептин жогоруда биз санап өткөн кайсы сапаттары сакталган? Кайсы сапаты сакталбай калган? Чоң атанын кебинде уй мүйүсүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат деген макал кошо келип, анын сөзүн көркөмдөп турат. Мында кептин байлыгын көрүүгө болот, балдар. Ал эми Асандын кебин кантип сыпаттадыңар? Балдар, Асан чоң атасына сиздин сөзүңүзгө түшүндүрүп бериңизчи деп сылык түрдө кайрылып жатат. Элибизде улууларга карата сиз деп сылык кайрылуу адеби бар. Демек, кеп адеби сакталганын көрөбүз. Бирок балдар, Асандын кебинде бир кептик сыпат сакталбай калган. Ал кайсы эле? Ким тапты? Азаматсыңар. Асан вообще деген сөздү кошуп алып, кептин тазалыгын сактабады. Силер Асанга бул сөздүн маанисин түшүндүрүп бере аласыңарбы? Чын эле адам кантип сөзүнөн сынат? Балдар, адам туура эмес сүйлөп алса, сөзүнөн сынаарын байкадык. Балдар, эми төмөнкү учкул ойлордун маанисин чечмелеп көрөлүчү. Илим менен билимге көпүрө тил. Көкөлөткөн адамды тили деп бил. Тил адамды бакытка бөлөп салат. Тил адамды шорлотот, башын алат. Бул сөздү ким айткан экен? Бул сөздү улуу ойчул Жусуп Баласагын атабызга таандык экен. Тил илим билим алууга көпүрө болуп берет экен. Тилсиз биз билим ала албайбыз. Тил эң эле ыйык. Ал элпектикти, сулуулукту, тактыкты, уккулуктуулукту талап кылат. Тил байлыгы учу кыйры жок океан. Казып бүтпөй турган кен. Алы Токонбаев. Балдар, тил биз үчүн эң эле ыйык экенин айтып өткөн экен. Бизге белгилүү тил илиминин негиздөөчүсү профессор Болот Юнусалиевдин сөзүнө көңүл буралык. Эне тилин кадырлабаган адам элин да, өзүн да кадырлабайт. Адам өз тилин сүйбөсө, өзүн да сыйлабайт. Эми балдар, Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тили жөнүндө айткан сөздөрүн окуп, маанисин түшүнөлү. Элдин өмүрү анын тилинде. Кыргыз үчүн дүйнөдө кыргыз тилинен кымбат тил жок. Кыргызды кыргыз кылган кыргыз тили. Карагылачы балдар, улуттун улуттугун сактаган эне тил экенин баарыбызга белгилүү болду. Кана эмесе балдар, бүгүн сабакта эмнелерге жетише алдык? Бүгүнкү сабагыбызда
Тил жана кеп тууралуу сөз кылдык. Алардын бири-бири менен тыгыз байланышта экендигине токтолдук. Тилдик бирдиктер. Алар кайсылар экен? Туура айтасыңар балдар. Тыбыш, мүчөлөр. Тыбыш, мүчөлөр, сөз, сөз айкашы, сүйлөм жана башка тилдик бирдиктерди түзүшөрүн билип алдык. Кептин тууралыгы. Биз сүйлөп жатканыбызда тыбыштарды, сөздөрдү туура айтышыбыз керек. Кептин байлыгы. Өзүбүздүн кебибизде көркөм сөз каражаттары менен учкул сөздөрдү кошуп сүйлөсөк, бул сөздүн байлыгы болот. Кептин тазалыгы. Кыргыз тилинин нормасына туура келбеген чет элдик сөздөрдү айрым аймактарга түшүнүктүү болгон сөздөрдү кошуп сүйлөсөк, кептин тазалыгы бузулат. Ошон үчүн биз дайыма адабий нормада сүйлөшүбүз керек. Кептин тактыгы. Ар бир сөздүн мааниси боюнча туура тандап, башкалар үчүн түшүнүктүү сүйлөө талабын коет. Кеп адеби. Элдик каада салтына ылайык сүйлөө болуп саналат. Кыргыз элинде улууларга сылык кайрылуу адеби бар. Тилдин ыйыктыгы. Тил ыйык, аны аздектөөгө тийишпиз. Ошондой эле мисалдарды талдоо аркылуу кептин тууралыгын, байлыгын, тазалыгын, тактыгын, кеп байлыгын, кеп адебин түшүнүп алдык. Ошондой эле мисалдарды талдоо аркылуу кептин тууралыгын, байлыгын, тазалыгын, тактыгын, кеп байлыгын, кеп адебин түшүнүп алдык. Эми балдар, төмөнкү тапшырмага көңүл бурабыз. Тилге жана сөзгө байланыштуу 3 макал жазып, аны чечмелеп бересиңер. Балдар, бүгүн сабакты аяктайбыз. Мен силер менен болгонума өтө кубанычтамын. Саламатта болгула.